Жаз бул жаңылануу. Көп айымдарыбыз жаз мезгилине ачыла түшөт, гүлгө окшоп. Ошондой сулуу айымдар программасына келип калды. Барыңыздарга позитив, жакшы маанай тартуулаган айымдар программасы башталды. Бир эле учурда үй бүлөнү, ошол эле учурда өзү жакшы көргөн иш менен алектенип, анан дагы айымдарга күчтүү мотивациясын жана позитивди тартуулап келген айымдарыбыз абдан көп. Токмок шаарынан биздин студиябызга Алина дагы келип калды. Келиңиздер, маегибизди дароо баштайлы. Сизди көргөнүзгө абдан кубанычтабыз, Алина айым. 4 балаңыз бар экен. Өзүңүздүн чыгармачылыгыңыз, Токмокто чакан бир бизнесиңиз бар экен. Ушунун баарына келүүгө адамга күч керек, сабыр керек, колдоо керек дегендей. Баягы чоң эненин, тайненин тарбиясын алган кыздар башкача болот, Тайнемден тарбия алып калгам. Кичинекей кезимде тайнем таятам колунда болуп, ал адамдар азыр жок, раматылык. Тайнем дагы 90-жылкы болом. Анан 90-жылы Алина Жетигенова чыгып атканда тайнем атын мен коем деп, Алина Жетигенова да кызым ырчы болсун деп, Алина деп койгон экен. Анан жаштын тилегин берет деп, мектепте дагы алдыда алып баруучу, ырдап, бийлеп, эч нерседен калчу эмесмин. Мен жок өтчү эмес да көп нерселер. Анан өзүнүз эрте турмушка чыктым, 18 жашыман чыгып эле. Азамат Анан ошо 9-классты эле бүткөм негизи. 9-ту бүтүп, бул жактан папамдар швеяны окутушту, бирок окуган жокмун до конца. Окубай эле башынан эле официантка болуп иштеп, кафеде иштечүмүн. Эми кыйынчылык аябай өттү да, кene атам да, папам да, мамам да жаш болгондон 72-жылкы жашта. Мен биринчи кызы болгонго аларга жардам берейин деп өзүмдү көп жумушка салчумун да. Башыман аябай көп кыйынчылыктар өтүп, азыр чыгармачылыкка ошо бала кезимден кыялданган нерсе эми аттанып баштадык. Анткени 4-чү балам 1,5 жашар. Эмчектен жаңы чыгардык. Баягы өспүрүм курак, демек сиздин өткүл курагыңыз иш менен өткөн турбайбы? Иш менен аябай өттү. Мени аябай айтышат да, азыр Алина Королева деп эле ушинтип Королева деп ат коюп коюшкан. Эмнеге? Эмнегедир мындай, сен жумуш кылбайсың го, элди эле башкарып эле ушинтип депчи. Бирок официантка болгонумда деле мен кылгам, туалеттерди жуугам, эмне гана кылган эмесмин да. Анан администратор болдум, анан кафелерди өзүм арендага алып иштеттим, ушул Бишкекте эле. Ошонтип анан Кудайдан суранчумун, өзүмдүн кафем болсо экен, өзүмдүкү болсо экен депчи. Анан Кудайым сурай берсең берет экен, ага да жеттик. Бирок баардык нерсеге ушу өзүмдүн биринчиден өзүмдүн көкбеттигимден жетем деген нерсени, алам деген нерсени аягына чыккан кызмын да негизи. Ооба, Алина айым, баягы эметкен да, адам чыйралат, адам өсөт. Канча кыйынчылыктардан улам, мынакей ошондой бир жакшы иштердин үстүндө. Бир кезде официант болуп иштеп, ушундай кафем болсо экен деп кыялданчуңуз, кафеңиз бар дегендей. Демек, баягы жаштын тилегин берет дегендей, ошондой аруу тилектериңиз ишке ашкан экен. Кечээ ойлонгон нерсеси бүгүн болуп калгандай. Бирок ошол нерсеге жетиш үчүн кандай оор күндөр болду? Ыйлаган түндөр, урушкан күндөр, өзүңдүн тамагың талашып, өзүңдүн оюңду айта албай. Ал күндөрдү эстесем ыйлагым келет. Өзүбүздүн үйүбүз жок болчу. Ата-энем жаш болгондуктан квартирадан квартирага көчүп, анан суббота күнү даже мектепке барбай калчумун. Чын. Анткени иштегенге туура келген, Иштегенге туура келген үчүн мектепке барбай калчуңуз. Эстегим келбейт. Ойлаганда чыккан күндөрүм болгон. Кээ бирөөлөр мындай кичинекей жумушту көтөрө албайт да. Мындай проблема, чоң проблема кылат. Чындыгында бизде кыйынчылык көп болгон. Мамам да аяп, мамам да ден соолугу кичине начар болгондон бир бөйрөк 4-5 жолу операция болгондо, анан мамам да аяп бүт жумушка өзүмдү салчумун. Ошол күндөр башыбыздан өткөн, бирок мен баардыгына ыраазымын. Анткени мен ошол күндү көрбөсөм, азыркы ушул жердеги Алина жок болмок. Мен ошондой кыйынчылыктарды көргөн үчүн азыр мына ушундай чоң ийгиликтерге жетип,
элдин баары азыр инстаграмымда да көп эле суроолор, кантип сизге окшоп ийгилик жаратам, кантип 4 бала менен, кантип ата энеңизди дагы белектерди берип бүтпөйсүз, баарына кантип жетишесиз, бир күн жакта бир күн биякта деп баары эле суктангандарда үйрөтүңүзчү деп кичинекей жумушту кылгысы келбейт. Кафеге келгендер деле идиш жууганы келгендер бир күн киши кардар көп болсо эле сразу эле силер эмне киши көп экен, анан мен мынча идиш жууя албайм, болбосо кечке жардам сураган, кийимиң кийилбеген, кийимиң берчи, балдарын кийимин берчи, баарын берип жардам берейин дейсиң, бирок жумуш кылбай эле алгылары эле келет да. Жөн эле баары жардам сурап келишет, бирок бир жумушту берсең кылбайт. А мен өзүм ушундай адам болгон экенмин, бирөөнүн ишин кылганда да бул жерде Алина кылып кетти деп баары билет. Мен туугандарым, подружкаларым баары билет. Кылсам ошо жердин майын чыгарып кылып берем, кылбасам вообще тийбейм. Жөн эле эптеп үстүндө иш кылбайм да. Анан келген жумушчумду да ошого үйрөткөнгө аракет кылам. Таза кылгыла. Эртең бул силер бүгүн иштесеңер, эртең ушу силердин келечегиңер. Эмне жумуш кылсаңар да таза кылгыла депчи. Алгач чоң ийгиликтерге жетиш үчүн тартип болуш керек, дисциплина болуш керек. Ашыгы менен жасаш керек, Ашыгы менен. Элдер 8 саат уктаса, 5 саат укташ керек дегендей. Ал биринчи орунда. Ошондо эртең менен турган эми күндө сторис азыр неме болуп калды го. Баары ошо историядан көрүп айтат, качан уктап жетишесиң сен, качан? Эртең менен 5те турбасам, Кудайга алдында күнөөлүү сезем өзүмдүчү. 5те турасызбы? 5те турабыз, багымдатка туруп, ошондон кийин жумушубуз башталат, анан басып келем. Лялькам кички 6 айынан баштап басып аттым, билишет. Туруп эле ал уктап аткан болот да баары. Чоң кызым 10-класс. Ошо кызыма таштайм да, тур деп жанына жаткырып, жолдошум экөөбүз баскан чыгып кетебиз. Демек, иштен тышкары ден соолукка дагы кам көрүп жүрүш керек. Ал биринчи орунда өзүбүздү сүйүп, жакшы көрүп, бир нерсени кылганда мындай жүрөгүң менен кылышың керек да. Жана көп адамдарды байкайт экенсиң, бул адамдан пайда чыкса, мен пайда кылайын. Буга азыр мен муну кылсам, эртең бул мага керек болот дейт го. Ошол нерсе болот. Менде ошол нерсе жок. Мен бирөөгө кылсам, аябай жүрөгүм менен берилип кылып берем. Кыла турган болсом, кылбасам эми жөн эле барбайм. Анан бүт нерсе Кудайдан кайтат. Бүт нерсени эми өзү адам бойдон калыш керек да. Жасалманы жаман көрөм, аябай. Анан жаман көргөнүм ошол. Коледе иштеп, кафеде иштеп, ата энеңизге үй алып бердиңизби? Алып бердим. Азаматсыз. Папам каалаган, өзүнө жаккан үйдү. Жолдошума да рахмат. Жолдошум менин каалоомду чекке какпай, колдоп, биринчи орунда аябай жакшы бийөөгө тийген. Аябай колдоп келет. Туугандарым, досторум айтат, сендей даже эркек адам жок болуш керек, машина менен ооруган депчи. Машинанын эмнеси жаңы чыкса ошону алганга шашам. Биринчи машинамды 18 жашымда алгам. 18ден өткөндө. Анткени менин таянар эч кимим жок болгондуктан өзүм ушундай акчаны официантка болуп иштеп чогултуп, анан машина алганы базарга да өзүм жалгыз бардым. Барып тандап машинаны, кыпкызыл машина алам дегем да, бул нерсени да айтпай кетсем болбойт. Мен поле официантка эмес, заправкада да иштегем. 6-классымда бензин коюп иштеп, анан ал жерде бир дунган аял токмокто аны баары тааныйт. Кызыл гольф айдачы да, келип заправкага келгенде эле музыканы даңкылдатып алып келет десеңиз, анан ошого бензин куюп, анан всегда мен да ушундай кызыл машина алам дей берчүмүн да. Анан мамамдарга айтсам, ой, папаң машина айдабаса, мен айдабасам, сага каякта машина деп коет. Анан болбой эле өзүмдө ушундай ишеним чоң болгон экен. Ошол кызыл машинаны издеп, бир Мерс А-класс деп коет, ошондой томпойгон. Ошактагылар реклама кылышты өздөрү, ушундай кыздарга ушул жакшы болот депчи. Өзүм тандап $5,500 чоң акча болчу. $5,500 чогултуп коюп турман. Папам чалкасынан кетип, кимди урушуп, мамамдычы. Бул кызың каяктан тапты мындай акчаны? Кантип официантка болуп ушундай машина алып атат? Сура жакшылап кызыңан депчи. Анан ошо кыпкызыл машинаны айдап келип, мамамды, папамды салып, башкача эмоция болсо керек. Биринчи бактылуу болгон күнүм мен жеттим, мен кыла алдым деп. Ар бир адам өзүнүн ушундай өнөрү бар. Өзүнө өзү эле далил кылыш керек. Мына мен кыла алдым, мына мен кыла алам. Бирок азыр мага балдарым,
4 балам, 2 кызым, 2 уулум бар. Ошолорду көрүп, ошолор мага мен өзүм жакшы окуй алган жокмун да, бирок класста жакшы окусам дагы жокчулуктан 1-класста алып берген куртканы 5-класска чейин кийгенмин да. Курткамын колдору даже айрылып калган. Анан азыр балдарым бирок турецкийде окуйт. Мен балдарыма ал күндү көрсөткүм келбейт да. Мен өзүм көргөн күндү балдарыма көрсөтпөйм. Ооба, Алина айым баягы эне балдарына бир гана жакшылык каалайт. Баягы өзү көрбөгөн нерсени балдарына көрсөткүсү келет. Колдоо болсо, сизди түшүнгөн адам болсо, сиз багыттаган, сиз көздөгөн бийик максаттарга бул сиздин жөлөк таяк болгон жолдошуңуз. Жолдошту туура таңдапсыз. Анткени үйдөгү атмосфера, үйдөгү жылуулукту бир эле аял эмес, ага дагы шерик болгон, ага дагы көмөктөш болгон бул жолдошу. Жолдошума рахмат. Колдоп, бул өзү кандай машина болсо деле айдай берет, бирок меникин болсо ооба сага жактыбы, мейли ал анда, сеникин саталбы ошондо деп ушундай такыр артка койбойт да. Биринчи колдоп келет. Анан балдарым окутканда да ушулар окусун, биз окуган жокпуз эми деп. Ага дагы макул, сен каалаган окууга бер. 4кө чейин окушат, балдарды да бош кылбайбыз. Оку, биз окуган жокпуз, кой булар окушсун деп. Керек да билим алыш керек. Билим алган аябай жакшы, анткени биз көп эл менен иштешип, ошо кээ бир жерде ошо билимдин жетпей калган жери да бар да. Билим биринчи орунда керек. Бирок азыркы күндө менин өскөнүм, өнүккөнүм китептерден, анан көп ушундай ийгиликтүүлөрдөн окуп. Сизди көрүп жаткан, балким бир кыйынчылыкта турган, зона комфортого түшүп чыга албай жаткан айымдарга кандай кеңеш берет элеңиз, Алина? Мен эң биринчи өзүнө ишениш керек да. Азыр бул жашоодо биринчи өзүң. Андан кийин ата-эне, бала баары кийинкиде. Мен бул күнгө чейин биринчи ата-энемди коюп келгем, андан кийин балдарымды коюп келгем. Барып алсам дагы балдарыма баарын алам, даже жолдошума баарын алам да өзүмө эч нерсе албай келчүмүн. Магазиндерге барганда, дүкөндөргө барганда албай, өзүмө албай калчумун. Азыр болсо биринчи өзүмдү мына канча жылдан бери өзүмдү койгонду үйрөндүм. Эң биринчи өзүңүздөргө ишениңиздер. Өзүңүзгө ишенип, тазалык, мындай күйөөнүн алдында эле, үйдө эле жанагындай жүрө бербеш керек. Аялдар айтат да, мен үйдө даже халатым жок, жардам берчи деп, жардамга кайрылган аябай көп кийим сурагандарчы. Ошо халаты жок болсо да, эмнеси бар болсо ошону таза кийинип жүрүш керек, үйдү таза кармаш керек. Таза болсо анан жолдошу сыйлайт, балдары сыйлайт. Көбү айтат, мен балдарымды садикке берейин десем, акчам жок дейт. Садикке бер, анан акча болот да. Сен садикке берсең, балага да барктуу болосуң. Сен иштесең, көчөдө жүрсөң, күйөөңө да барктуу болосуң. Менин оюмда өзүнө көбүрөөк убакыт коротуш керек. Демек, акча жок деген бул туура эмес түшүнүк. Акча бар. Акча бар. Болгону башты иштетиш керек, колду иштетиш керек, аракет кылыш керек. Колубуздан эмне келсе кылыш керек ошонучу. Азыр мени королева деп айтышканда эми көбү билбеген, тааныбагандар айтат да, анычы, мунун аялы иш кылабы деги, бул эмне кылат? Бул кычырап эле машинада эле чалкалап эле жүрөт го деп эле ушинтип сүйлөгөндөр көп да, угабыз да анычы. Токмоктун королевасы. Королевасы. Ошондой ат койсом болобу? Токмоктун королевасы. Ушундай атты коюп коюшкан элдерчи уже. Анан кийин мен өткөн күндү көрүшкөн эмес, билбеген адамдар королева деп ат коюп алышкан да. Жумуштан качпаш керек. Эмне жумуш болсо өзүнүн максаты барбы, кыялдарын орундатыш үчүн баардык нерсеге даяр болуш керек. Менин күйөөм бай болсун деген бала кезимде такыр болбоптур менде ал нерсечи. Мен бай күйөөгө тийсем жок. Мен ушу жолдошум билбейм эмнегедир кара тору, бою узун болсо экен дечкенмин. Анан ошондойду берген, анан мени укса экен дечим, анткени папам укпайт да мамамдычы. Уккан жери да бар, укпаган жери да бар да. Анан өзүм тайкелерим баары үйдө эркек киши башкарат деген бар го. Эми бизде башкарган мааниде эмес. Мени жолдошум укса экен, мени да монтип урушуп, уруп, ушундай кылбаса экен. Мен ошондой урган күндөрдү көрдүк да бизчи. Зомбулук болбосо экен деген. Андай болбосо экен деген, бирок Кудайга шүгүр андай жолдош, жакшы жолдош берди, угат.
кеңешет, макул сен айткандай болсунчу, сага ошол жагы жакса болсун. Бирок жолдошум орду аябай чоң, үйдө атабыздын орду чоң да. Азаматсыз. Жакшы. Урматтуу айымдар, мына Алина айымдын окуясы менимче баарыңыздарды ыйлатты. Анткени бул нерсеге жетиш үчүн адам аракет жасаш керек. Кандай гана иш болбосун, мисалы үчүн жогоруда айтып калбадыбы? Баламды бала бакчага алып барайын десем, акчам жок деп. Сиз алгач балаңызды бала бакчага алып барыңыз. Анан келип үйгө ойлонуңуз, мен эмнени жасай алам? Балким сиз мантын окумуш бышырасыз, балким сиз самсын окумуш бышырасыз, балким сиз жакшы тигесиз, тигүүчүсүз. Жок дегенде бир жерге түшкө мал боло же кечке мал боло бир ыңгайын таап, жок деген идиш жуугандан баштап көрүңүз. Андан соң багы эме деп коюшат го, аракет кылсаң берекеси сөзсүз болот. Алина айым, сиз бизди бүгүн абдан ыйлаттыңыз, айымдарды ойготтуңуз. Учурдан пайдаланып сиздерге да ыраазычылык айткым келип атат. Ушундай жөнөкөй айымдарды ушинтип чакырып, колдоп көрсөткөндөрүңүзгө терең ыраазычылык. Анан эч нерседен коркпоңуздар. Биз да бул кафени сатып алаарда бир орустардан сатып алганбыз. Мындай иштебей, жабылып калган жер, анан барсаңар көрөсүздөр, мына Бишкектен кардарлар барып атат. Тупикте да, бирок 2 кисте бар, таппай араң барып атышат. Анан ушул жерди кантип иштетип атасыңар дейт. Анан баары өзүбүзгө ишенсек, анан Кудайым баары колдойт да. Корккон адам эч качан ийгиликке жетпейт. Сиз эгер ийгилик жаратам десеңиз коркпоңуз. Эң биринчи ушу коркуу сезимди жеңиш үчүн туруңуз, ордуңуздан туруп, кыймылдаңыз, үйүңүздү жыйнаңыз. Ошондон баштаңыз. Эң биринчи үйдү жыйнап баштаңыз. Болду. Кийим кереги жоктун баарын ыргытыңыз, таза кийим кийиңиз. Көп айтат да, эми 1 жылда даже бир куртка жаңыртпаган адамдар көп го. Эми ушул жылы кышта ушу куртка менен чыгып кетейин, эмди жылы точно алам же сапожка депчи. Ошол нерсени кылбаш керек да. Аял киши 1 жылда 1 жолу өзүнө 2-3 ала алыш керек да. Алсаның аманбы? Көзүң көрөт, кулагың угат, эмне кылыш керек? Туруш керек. Туруш керек, иштеш керек. Анан бар нерсеге ыраазы болгонду үйрөнүш керек. Эч бир адамдын минусун көрбөш керек. Мен сиздерден только плюс жагыңыздарды көрөм да. Анткени ушундай элдин алдында жүрөсүздөр, мына канча айымдарды чыгарып атасыздар. Жакшы жагыңыздарды эле көрүшүбүз керек. Жаман жагын көргөн адам бул анык эмес, ал өзүнүкү да. Ошон үчүн жакшы жакты карап жүрөйүк. Жакшы жакты карап, анан минус айтпай, жумушка барасызбы, иштегени бирөөнүн колунда иштейсизби, ошонун плюс жагын көрүп, ушул ийгиликтүү экен, мен да ушулардан жуксун деген ырым бар го. Ошол нерсе жугат. Ыраазычылык. Айымдар программасы бир эле студияда отура бербейбиз. Биз командабыз менен айыл эреттерди дагы кыдырабыз. Кудай буйруса дейли, урматтуу айымдар, жакында биз Токмок шаарына барабыз. Эгерде сиз дагы өзүңүздүн күчүңүз менен, өзүңүздүн аракетиңиз менен эч ким сизди колдобогон, бирок жоктон бар кылып өзүңүздүн ишиңизди азыркы учурда алып барып жаткан болсоңуз, анда сиз дагы биздин айымдар программасынын каарманы боло аласыздар. Кызыктуу окуяларыңыз, басып өткөн жолуңуз ушул Алинаныкындай кызыктуу болсо, оор болсо, анда биздин баракчабызга катталып, сөз түрдө өзүңүздүн дарегиңизди, өзүңүз жөнүндө маалыматты калтырып коюңуздар. Биз көрсөтүүбүздү улантабыз. Көрсөтүүбүздү улантабыз. Студиябызга дагы бир укмуш сонун айым келип калды.
бул айымды эмнеден улам биздин студиябызга чакырган туурасында да айта кетейин. Instagram баракчада көрүүчүлөрдүн саны абдан көп. Көрүүлөрү миллион деген көрүүчүлөрдү топтой алган. Харизмасы, баскан турганы, сүйлөгөнү, анан дагы мээримдүү апа. Байкасак, өзүнүн чакан бир ишканасы бар экен. Ал ишти дагы өзүнүн күчү менен баштаган экен. Кардарга болгон мамилеси такыр башкача. Сиздер дагы бул айымды социалдык баракчалардан көрүп келесиздер. Бул кайсыл айым десеңиздер, чолпон айым. Анда эмесе бүгүнкү эфирибизди бий менен баштайлы. Албетте. انا مش بشرب ما طلعش عصير انا كده بشرب شايف عصافير والبلد بتعمل Ар дайым ушундай күлүп жайнап эле жашоом ушундай жыргал өтөт деп коеюн. Чолпон ай, сизди көрүп элечи мындай кыймылдарды эле элестете берем да. Мен сизге караганда анча жакшы кыймылдалбайт экен. Би бул хобби же бул баягы турмушта айымдар изденеткен да, изденеткен. Кээ бирлер өздөрүн бийден табат, кээ бирлер ырдан табат. Бул менин хоббим деп айта алам бийди. Кичинекей кезимден бери эле ушу жан дүйнөм бийлегиси келет. Эсимде баягы 6 жашымда болчу экен. Ошондо бизге көлгө Айчүрөк Иманалиева келип калган. Анан келип толтура бардыгыбызды сахнага чыгарып анан бийлет отпайбы? Ондой бала да, ондон да ашыкпыз. Ошону бийлет отот, арасынан анан эң чоңу да бар, кичинеси да бар да. Мен кичинекей болчумун 6 жашта. Анан ошол жерден бийлеп эле утуп алдым. 6 жашта. 6 жашта. Кандай кыйынсай. Ошол кезде бар турбайбы? Ар дайым бийлегим келгенде музыканы каттуу коем дагы, мына жарылып, канча музыка катуу болгон сайын жүрөгүңдү ошончо бийлейт да. Анан болгон денем мүчөмө чейин бийлейм да. Сиз мындай, сиз монсеңиз мен болду. Сиз мындай музыканы сезесиз, музыканы сезем. Ошо музыка кандай ритмде соксо, ошого жараша дене мүчөлөрүн бийлеп турат да. Айым тамакты сүйүү менен жасаш керек. Тамак дамдуу болуш керек. Бул сизге көз каранды кардарлар. Тамак жасап аткан адамдын маанайы жакшы болуш керек да. Мен жумуштагы өзүмдүн кол алдымдагы жумушчуларыма айтам. Эртең менен келгенде өзүңөрдүн жанагы жаман маанайыңарды үйүңөргө таштап алып келгиле. Менин кардарларыма силер жакшы маанай менен даамдуу тамактарды чыгарасыздар. Ошондой эле ар бир адам өзүнүн жумушун сүйсө, маанайы жакшы болсо, албетте анын колунан жакшы бир тамак аш же жакшы иштер чыгат деп айта алам да. Анан менде деле андай учурлар болот. Кээде үйдө иче какшат дегендей. Күйөөм экөөбүз тартырс болгондо эптеп эле монт эле меде эле берем тамак аштычы. Ал эми болсо жанагы кардарлардын астына барганда тойлорго кызмат кылам да. Тамак жасап ошондо бул чоң жоопкерчилик. Ооба. 50, 60, 100 адамдын астында тамагың даамдуу, жана көзгө мындай кооз болуп берилиш керек да. Тамак жасоо дагы искусство. Бардык эле айымдар даамдуу жасай албайт тамакты, чолпон. Ооба, ошонуңузга кошулам. Бул ашпозчулук кесип Кудайдан берилген талант деп айта алам. Ар бир эле адамдын колунан келе бербейт бул иш. Мисалы мынтип айтып келем да, бир рецепт берсе, ошол тамакты 10 адам жасаса, 10 түрлүү даам чыгат. Анын арасынан өзүнүн кесибин жакшы көргөн ашпозчулар бар да, алардын сөзсүз түрдө колунан даамдуу чыгат деп айта алам. Мен болсо баягы ашпозчулук кесипте ар бир тойлорго чыгып жүрбөймбү? Ошондо рецептти да карабайм. Ар кандай өзүмдүн специялерим болсо да кошуп жиберем да. Ал да бир өзүнчө даам берип, элге бир жага турган тамак болуп чыгат да. Ар бир кардар менен жакшы мамиле түзүп, алар менен сүйлөшүп,
Багы сиздерге келген адамдарды позитив менен узатасыздар. Назира айым туура айтасыз. Мен өзү жаратылыш боюнча өзүм кандай десем адамдарга жылмаюу тартуулаган айым экенмин. Анан эң эле ак көңүл, анан берешен экенмин. Мен кичинекейимден бери эле белек берип адамдардын көңүлүн алгым келет да. Мисалы ар бир кичинекей бөбөккө көңүлүн көтөрүп, жана мишка костюмум бар өзүмдүн. Мишка костюмумду кийем, өзүмдүн атыман белегимди берем, оюнчук. Ал бала үчүн кандай сонун эмоция да. Тортун көтөрүп алып барам. Диштап кой. Бул бала үчүн эң чоң кандай десем майрам, бакыт деп айта алам да. Жан дүйнөнү кантип айтасыз? Ушуну айтып кетейинчи, жан дүйнөмдү мен өлө үйгө адамдарды конокко чакыргым келет, анан конокко баргым келет. Кандай сонун, Анан ошол конокко баргандан мен ошондон энергия алам. Эгерде үйдө ооруп жатсам, күйөөм билет да. Жүрү, конокко деп анан чалат, деге досторуна чалат. Ай, силердин ордук сүйлөшүп отуруп кетели деп атабыз. Же жүрү кафеге барып келебиз. Же жүрү барып үйдө жака барып балык жеп келели деп. Анан ооруп жатсам эле ошо күйөөм билип калат да. Жүр, бас сени чыгарып келейин. Ата сен турбайсың деп. Азаматсыз. Жакшы. Көрдүңүздөрбү, урматтуу айымдар? Ар бир айымдын өзүнүн бир жан дүйнөсүндө каалоо болуш керек да. Ал каалоону сенин жандагы шеригиң билсе, бул өтө жакшы нерсе. Көрдүңүздөрбү? Өзүңүздөрдүн каалооңуздарды айткандан уялбаңыздар, тартынбаңыздар. Мына караңыздарчы, чолпон айымдын жолдошу билет экен. Бул ооротат. Демек буну бир конокко алып барып келиш керек деп. Үйдөгү диалог кандай болот сиздерде? Жолдошуңуз менен сүйлөшөсүздөрбү? Азыр өзүңүз байкагандай, көп айымдардын бир көйгөйү, жолдошум мага көңүл бурбайт. Жолдошум үйгө жумуштан келсе, телефон чукуп жатып алат. Мен сүйлөшкүм келет дейт. Анан кантип дискуссия, кантип диалог кылабыз? Экөөбүз сүйлөшкөндө көбүнчөсү азыр телефон менен болуп калбадыбы иштердин баарычы. Экөөбүз эки жакта эле телефон кучактап эле отурабыз. Анан ал нерсе да бар турбайбы үйлөдө? Да, анан айтам жолдошума, кел бир жарым саат болсо дагы экөөбүз телефондорду тыштайлы дагы, экөөбүздүн алдыга койгон бир пландарыбыз жөнүндө, максаттарыбыз жөнүндө бир сүйлөшөлүчү депчи. Ушуну үй бүлөлөр барбы? Ооба. Бирок чын эле жашоо азыр ушундай болуп калды. Мен көбүнчө жанагы мотивация бере турган китептерди көп окуйм, анан эмнегедир акчаны жакшы көргөндүктөн акчаны кантип башкарыш керек деген китептерди көп окуйм. Акчаны баардык айымдар жакшы көрөт. Сизди көргөнүмө мен кубанычтамын. Ушинтип эле жаркырап, күлүп, жайнап жүрө бериңиз. Сизди көргөн айымдар дагы таасирленсин. Ушундай жакшы кардарларды топтооңуз, дайыма позитив тартуулаңыз. Ушундай миллиондогон көрүүчүлөрдү топтоп, бактылуу жашаңыз. Ийгилик. Чоң рахмат, Назира айым. Сиздерге дагы ыраазычылык. Миллион көрүүчүлөрдүн арасынан сиздер дагы менин видеомду көрүп калып, сиз мага кайрылып, ушул жерге сиздин чакырууңуз менен келип калдык. Сиздерге чоң рахмат, ишиңиздерде ийгиликтер боло берсин. Чоң рахмат, урматтуу айымдар. Бул сонун мүмкүнчүлүк. Өзүңүздү таанытууда, өзүңүз жөнүндө айтып берүүгө Айымдар программасы кыйын айымдарды издейт. Аты жөнүм Назира Бердиоглова. Баса, кандайдыр бир себептерден улам биздин берүүбүздү көрбөй калган болсоңуздар, анда ушул эле эфирди сиздер Маданият телеканалынан саат 17:00 көрө аласыздар. Көрүшөбүз.